Амансыздарбы, ардактуу кесиптештерим. Бүгүн адаттагыдай эле улуу устатыбыз болгон доорубуздун Гүлшөнү Габыр Мадаминов агайыбыздын өзгөчө таасир калтыра турган сабагына да кезек келип жетти деп ойлойм. Сөзсүз түрдө агайыбыздын эмгектерин Салтанат Бейшенова эжекенин каналынан катталып көрсөңүздөр болот. Жаш мугалимдер мектебинин Ак Терек Орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Таалайбек кызы Тунугай сиздер менен кайтарым байланыш жасамакчы. Китеп окуу ден соолукка пайдалуу, адамды стресстен арылтат деп Гапыр Мадаминов агайыбыз бекеринен айтпайсыздар. Анын сыңарындай китеп окуган менен китеп окубаган адамдын асман менен жердей айырмачылыктары болот. Деги эле китеп окуп бүт өзүбүздүн максатыбызга, өзүбүздүн кыялыбызга жетсек болот деп ойлойм. Бүгүнкү темабыз дал ушул китеп жөнүндө болмокчу. Кандай тема десеңиздер, китеп текстин анализдөө. Деги эле кантип китеп текстин анализдейбиз. Биз мындай да, китеп окуганда жөн эле окуп койгон учурлар болот. Ал эми китепти окуп, ага анализ жүргүзгөн да учурлар болот. Бүт баарыбызда мындай учур кездешет деп ойлойм. Биз ар нерсени анализ кылсак, ошондо ал нерсе жөнүндө толук билим түшүнүк алып, терең ар тараптуу үйрөнөбүз. Түшүнбөгөн жерлерин да түшүнүп алабыз. Көпкө чейин эсибизде калат. Анализ бир бүтүн системаны, оюбузду айрым бөлүктөргө бөлүп, ар бирин өзүнчө ойлоп, талдап үйрөнүп чыгуу. Талдоонун негизинен кантип анализдейт десеңиздер, структурага карап анализдөө, мазмунга карап анализдөө деген бөлүмдөрү бар. Структурага карап анализдегенде төмөнкүлөрдү эске алуубуз зарыл. Структуралык анализ тема, бөлүм, бөлүк, подтема, кичик тема, бет, абзац, сүйлөм. Маселен, баяндоочу десек, сөз, термин, суроо, тапшырма. Кыйналсак ар бирин өзүнчө үйрөнүп, андан кийин бириктирүү мүмкүн. Китеп текстин анализдегенде тексттин стилине, тибине ылайык болуусу мүмкүн. Маселен, илимий стиль жана көркөм стиль жана башкалар. Экинчиден, мазмунуна карап анализдөө. Баш сөзү болуу керек, киришүү, негизги бөлүгү, абалы, карама-каршылыгы, себеп натыйжасы, окуянын кубулуштун өнүгүшү, өнүгүүгө тоскоолдук, өбөлгө жардам, оң терс таасирлер, оң терс каарман, алардын натыйжалары, группалар, топтор, оң терс алардын мазмуну, максаты, милдети жана башкалар. Табигый шарт, мааниси, таасири, формула, эреже, закон, ырааттуулук, далил, башталыш, маселен, жылдар, мамлекет, жер суу аттары, адамдар, элдер, негизги факторлор, таасир, ички сырткы байланыштар, касиети, орду, убакыт, мезгили, жайланышы, окуянын себепчиси, башчысы жана ошол менен бирге окуя кубулуштун башталышы, өнүгүшү, акыркы натыйжасы, мааниси, белгилүү инсандар, алардын ролу, негизги түшүнүк, аныктама, билдирүү, корутундулар, мына ушуларга бөлүп үйрөнүп, ойлоп, кайра бириктирип, корутунду чыгарсак, теманы терең өздөштүрө алабыз. Сөзсүз түрдө китеп окуганда ар бирибиз анализдеп окусак, биз ал теманы жакшылап түшүнө алабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта болуңуздар.